Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Юзофош коомдук бирикмеси Хелвитас Кыргызстан уюму менен биргеликте СНТУ долбоорунун алкагында жаңы подкаст баштоо алдына турабыз. Бүгүн биз аталардын бала тарбиялоодогу орду, дээрлик эле үй бүлөдөгү атанын орду жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин квалификацияны жогорулатуу борборунун директору Жороев Ташболот агай. Агай кош келипсиз. Сизди бүгүн конокко чакырып, сиз ушул биздин СНТУ долбоорунун алкагындагы ата энелер жана балдар үчүн методиканы иштеп чыккан инсан катары, балдардын жүрөгүндөгү ата энесине айта албаган же болбосо ата энесине айткысы келген ой пикирлерин, кыялдарын баягы окутууларда, семинарларда жакшы билген адам катары. Анан эң негизгиси бүгүн сизди биз ата катары чакырдык студияга. Убакыт таап келгениңизге рахмат. Бул подкастта эркин сүйлөшөбүз, сиз менен баарлашабыз. Алгач эле ушул өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып, сиздин канча балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, ошолор жөнүндө өзүңүз жөнүндө кыска айтып берсеңиз. Өзүм 60-тан өтүп калган инсанмын. Өмүрүмдүн дээрлик 40 жылдан ашыгын билим берүүгө жумшап келатамын. Өзүмдүн 6 балам бар. Ошолордун ичинен 2 кыз, 4 уул. Анан экинчи балдарым, эгиз балдарым бар. Ошол эмеден негизинен балдар бакчаларынын тарбиячыларына, мектеп мугалимдерге, студенттерге, аспиранттарга, магистранттарга дегендей ушул илим жаатынан иштеп аткандарга мүмкүн болушунча өзүмдүн тажрыйбамды үйрөтүп берип келатам балам. Сонун агай, мен да мугалимдин уулумун, менин да ата энем мугалим. Мен билем мугалимдер, демек сиз бир эле 6 баланын эмес, миңдеген балдардын атасысыз, агайысыз дегендей. Анан алгач ушул бүгүн сиз менен ушул аталардын тарбиясы жөнүндө сүйлөшкүбүз келет да. Аталардын орду, анан коомдо бир мындай ар кандай стереотиптердин доорунда жашап атабыз да биз азыркы учурда. Сиз мына мугалим катары да. Бүгүнкү күндө аталардын бала тарбиялоодо, кыздарды тарбиялоодогу абалы кандай? Бүгүн биз азыркы аталардын мындай статусу кандай? Бул Медербек аябай сонун суроо бердиң да. Анткени бул жарык дүйнөгө келгенде ошо адамдын эң негизги парыздарынын бири бул балалуу чакалуу болуп, анан кийин балдарды тарбиялап өстүрүү да. Анан кийин ошол ар кандай эмеден момундай ар кандай багыт алсаң дагы атанын баланы тарбиялоодогу, аларды өстүрүүдөгү орду эч нерсеге тең келбей турган да. Анткени ошол Аллахтын себепчиси болуп, анан кийин ата болгондон кийин ошо балдарга сөзсүз өзүң үйрөтүшүң керек. Өзүңдөн артык уулду, өзүңдөн артык кызды тарбиялагың келет дегендей. Анан бул багытта атанын орду мындайда эч ким алмаштыра албайт да. Тилекке каршы мына ушу аталардын өздөрүнүн балдарына, анан кийин ошо үй бүлөсүнө берген тарбиясы тилекке каршы сырттагы чөйрөгө, ошо жашап аткан мамлекеттин экономикалык, маданий, социалдык абалына дагы жараша болот экен. Анан мен айтат элем, азыр ошо Кыргызстанда аябай сонун аталар көп. Бирок балам ошол өздөрүнүн балдарына өзгөчө көңүл бөлбөгөн, алардын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө көңүл бөлгөнгө убактысыз жетпеген аталар аябай көбөйүп атат. Ошол жанагы эң эле негизги көйгөйлөрдүн бири ошол атанын жанагы балдарды багуу менен бирге үй бүлө деген дагы милдети бар да. Ошондуктан көпчүлүк ата энелер ошо балдардын тарбияласына аралашпай аткандыгы өкүндүрөт да. Дагы бир жолу кайталагым келип атат, ошо балдардын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө аталардын ролу азыр бир аз пассивдүүрөөк дегенди мындай жалпы байкалганын айткым келип атат. Мугалим катары сиз дагы байкайсыз, ата катары да байкайсыз. Агай, эми баягы темага мындай ата энелер, ата жөнүндө сүйлөп атканда, мен сиздин балдарыңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз да, канча уулуңуз, канча кызыңыз, анан алардын мындай өзгөчөлүктөрү балким сизди мындай таасирлентип, сыймыктанып, же болбосо балким бир сезимдер менен айта турган ойлоруңуз болсо айтсаңыз. Бул аябай кызыктуу суроо экен. Анан кийин бул суроого бир аз ойлонсок дагы болот. Бирок Кудайга шүгүр ошол эмеден 2 кыз, 4 уулумдун бардыгы окуу жайын бүтүштү, жогорку билимдүү болушту. Бардыгы өздөрү менен өздөрү болуп дегендей уулдуу, кыздуу болушту бардыгы.
Анан мени сүйүнткөнү бардыгы ошол эмнелерден, ушу атамдын, апамдын бир керегине жарасам, ушуларды бир уят кылбасам, анан кийин ушу элдин алдында эмеден ушунда байкаймын да, ушул уят кылбасам деген бир мындай ички бир ойлор бар да, анан ошол мени аябай кубандырат, сүйүндүрөт да, анан кийин кээде ата катары ичим ушунчалык жылып калат да. Мына ушул. Ата мугалим ата болуш кандай, агай? Мугалим атайым, сиздер биз билебиз эртели кечке мектепте, университетте бирөөнүн балдарын көрүп окутасыздар. Азыр эми мына сиз миңдеген балдарды окута турган мугалимдерди окутасыз, алардын да методикасын үйрөтөсүз. Өзү кандай бул мугалим ата? Медербек, бул аябай кызык нерсе да. Мисалы өзүң көп нерсени үйрөнөсүң да, ата катары, анан мугалим катары. Мугалим деген бул өзү көп эмеден атайын бир стандарттагы, программадагы нерсени ошол окуучуларга же студенттерге жеткирет. Жөн эле ошол билимди бере бербестен акыл тарбиясын үйрөтөт. Мондай коомдо ийгиликтүү жашаганга жан дүйнөсүн үйрөтөт да. Анан ушул мугалим атанын орду аябай кызык да. Мисалы ата катары ошол эмеден мугалим катары жаңылыктардан артта калбашың керек. Дайыма окуп турушуң керек. Анан дайыма семинарларга катышып турушуң керек. Жаңылыктарды, жаңы технологияларды өздөштүрүп турушуң керек. Анан өнүккөн мамлекеттердин, балким өнүкпөгөн мамлекеттердин деле тажрыйбасын алып келип, ушу өзүңдүн эмеге мамлекетиңдеги балдарга үй бүлөгө адаптациялагың келет. Аябай кызык да, мындай элдин балдарын окутуп атып кээде ушундай өкүнөм да. Ушул нерсени эмне үчүн мен балдарыма мурда бербедим экен? Ушул нерсени бергенге менде убакыт калбай атат да деген сезимдер пайда болот да. Мына ушул мугалим аталардын бир арманы дагы ушул болуш керек. Өзүнүн убактысын элдин балдарына көп бөлөт дагы, өзүнүн балдарына келгенде убакыт аз болуп калат. Анан мына жашың өтүп, анан кийин мондай турмушта мындай эң негизгиси үй бүлө экендигин сезесиң деп алам. Үй бүлө экендигин сезесиң. Анан ошол жашың өткөн сайын ошол мүмкүн болушунча өзүңдөгү бар дүнүйөңдү, руханий азыгыңдын бардыгын өзүңдүн балдарыңа берейин дейсиң да, десең балдарың чоңоюп калган болот, өсүп калган болот. Анан тигинен неберелерге бергиң келет да. Неберелерге бергиң келет. Ата энелери бир аз анан ушунчалык жанагындай баягы түшүндүргүң келет, айткың келет, мынтип келет, тигинтип келет, балдарды тарбиялаганда могу көңүл бөлгүлө дейсиң, түшүнүшөт. Бирок убакыт жетпейт да. Алар дагы өзүнүн тиричилиги менен үйрөнүп калсам экен, ушу балдарымды окутканга бир каражат тапсам экен, үй курсам экен, мындай кылсам экен деген түйшүктү биринчи планга коюп алат да. Анан мугалим ата катары менин арманым дагы эмне десем, мен ушу каалоом дагы мына ушул да, бир өздөрүнүн балдарына бир өзгөчө көңүл бөлсө депчи. Демек, чоң аталар, чоң энелер баягы бирде өзү кыла албаган, өзү балага бере албай калган билимди, даанышмандыкты ошон үчүн неберелерге берейин деп, небереге ошон үчүн жакын болот окшойт анда, жүрөгүн неберелерге ачып. Анан азыр сиз айтпадыңызбы? Бир учурда сиз дагы ата болуп, жаш ата болуп, жанагы бирөөнүн балдарын окутуп жүрүп, анан азыр менин балдарым да мага келген акылды, мага келген таанышмандыкты берейин десем, алар кабыл алат, бирок алар менин ордумда, ал сиздин мурдагы ордуңузда экен да азыр балдарчы. Үй бүлөсүн багайын, үй жайлуу кылайын деп, анан ошол билимди демек неберелерге ошон үчүн берет турбайбы чоң аталар? Ошон үчүн чоң аталар небереге жакын болот экен. Ооба, балам. Анан ошондо кээде монундай өзүң өстүргөн уул кыздарың ондай сенин неберелериң менен түйшүк тартып атканыңды көрөт дагы, эс албайсыңбы? Балдары эме момундай эле турсун да, сен эме мындай эс ал деген эме момундай бизге бооруйт да. Анан кийин ошондо дагы эмнеден бул балдар ушундай бир качанга чейин ушундай бир түшүнбөстүк менен кетебиз деген ой калат да. Анан мен неберелерим менен болсом чын жүрөктөн болуп атамын. Буларга момундай тарбия бергенге аракет кылам, өнүктүргөнгө аракет кыламын деген сезим менен жашайсың да. Балким сен айткандай ошол бүтүндөй бүт дүйнөңдү неберелериңе бергиң келет да. Себеби ал сени менен убактысы көп отурганга мүмкүнчүлүгү бар. Туура. Ага эми дагы бир мына сиз мугалимсиз, сиз аны бизден алда канча жакшы билесиз. Бизде коомдо мындай стереотиптер бар. Кээ бир учурларда аталар же мындай кээ бир эркек кишилер тарбияны бул
апанын милдети, эне бул мектеп, баардык нерсени энеден үйрөнүш керек. Мен булардын кийимин бүтүн кылып, курсагын ток кылып, ошо үйдү камсыздайм. Апа бул тарбия берүүчү, билим берүүчү деген түшүнүктөр бар да. Анан ушул кандай өзү негизи? Үй бүлө институту кандай функциясы кандай болуш керек? Сен абдан сону маселени айтып атасың, Медербек. Өзү негизи Кыргызда ушундай болуп, элдин эмес момундай түшүнүгүн айланып кеткен, менталитетин айланып кеткен, ошолордун бир момундай улуттук өзгөчөлүгүн айланып кеткен макал лакаптар дагы бар да. Мисалы, ата сырткы тон, эне ички тон дейт да. Ата сырткы жумушту жасаш керек, анан кийин эне деген үйдө болот, тарбия ошолор болот деп. Балким тарыхый жактан алып калганда бул стереотип, бул түшүнүктөр ошол учурда мурдакы мезгилге дал келет болуш керек. Анткени ошол мезгилдин жашоосу ошондой болгон да. Ал эми азыркы биздин абалыбыз андай эмес. Ошондуктан азыркы учурдун талабы ушундай: энеге караганда дагы атанын милдети аябай көбүрөөк, балдарга тарбиясы абдан көбүрөөк. Эгерде канчалык өзүңөр деле байкап көрсөңөр болот, турмушта кайсы ата өзүнүн балдарына жакын болсо, ошол үй бүлө ынтымактуу болот. Кайсыл ата балдарына жакшы тарбия берсе, ошол үй бүлө ийгиликтүү болот. Кайсыл ата балдарына көп көңүл бөлсө, ошол жерде бир момундай бир бакыт болот да, ошол жерде бакыт болот да. Ал эми ата сыртта жүрүп, эне менен кокусунан келип калып, балдар менен отурган бакытты бакыт дешке болбойт да. Бакыт дешке болбойт. Эгерде бул жагынан алып караганда, атанын орду азыр таптакыр башка. Туура. Агай, мына СНТУ долбоорунун алкагында мен билгенден сиздер окуучуларды, ата энелерди окутуп, алардын баягы жан дүйнөсүндөгү ата энесине айткысы келген сөздөрүн жаздырып, алардын ата энесине болгон пикирлерин, кыялдарын жөнүндө сурайсыздар да. Мен бир канча тренингтерге катышкам. Ошол эле учурда ата энелерге дагы өтүп, ата энелерден дагы сураган учурларыңыздарды байкайм. Мен ошо ата энелерден аябай таасирленип, көз жаш төгүп, баламдын ушундай экенин ушул күнгө чейин байкаган эмес экенм. Жада калса баламдын көзүнүн түсүн билбейт экен элем деген ата энелерди уккам да. Анан азыр ошол балдар менен эсиңизде калган бир балдардын аталарына болгон же ата энесине болгон мындай каалоолорун же айта албаган сезим сөздөрү жөнүндө кеп кылып, анан ошонун натыйжасында бир аталарга, апаларга бир кеңешиңизди айтсаңыз да. Медербек, аябай туура айттың. Бул программаны адаптациялап атканда, ушул эмеден тажрыйбалап атканда абдан көп учурларга туш болдук да. Бир эле эмнеден Өзгөн районунда ошол медресенин бир окуучусу, 8-класстын окуучусу, анын сабак өтүп бүткөндөн кийин баягы эми 8-класс баягындай өткөн мезгилге келип калган, анан кийин акты караны түшүнүп калган мезгил болот да. Анан тиги баланын көзүнөн жаш чыгып атат да. Анан кийин эмне болду десе, ал баланын эмнеси жок экен да. Атасы өтүп кеткен экен. Таятасынын колунда бар экен да. Ошо таятасынын колунда жүргөндө тиги бала жаш мезгилинде ушул 4-класстабы билбейм, ушу башталгыч мектепте окуп жүргөндө баягы таятасы өткөндө эми эл журттун мындайраак болсун деп тиги башка үйгө туугандардын үйүнө алып барып койгон экен да. Анан келип ошол бала анан кийин бүткөндөн кийин айтып атат да, аябай ыйлап атат. Аябай ыйлап ушундай: "Эмне болду балам?" десем, "Эмеден" дейт, "Агай" дейт, "Мен" дейт, "Ошондо" дейт, "Азыркындай түшүнүгүм болуп" дейт, "Мен тияка алып барып эмеден болгон, мен эмнеге арман кылып атам" дейт, "Ошо таятамдын көз өткөндө жаназасына турбаганыма арман кылып ыйлап атам" дейт да. Анан баягынын сөзүн угуп, мен аябай ушундай эмеден өзүмдүн турмушумду элестеп, мен атам 3 жашка чыкканда эле мен атам да өтүп кеткен да, атасы жок, апам тарбиялап өстүргөн да. Анан кийин ушул жигитте мен эмне үчүн ойлоно албаймын? Ушул балада эмне үчүн ойлоно албаймын? Тиги таятасы көзү өтүп кетсе, моминтип арман кылып атат. Мен өзүмдөн атам өтсө дагы мен атам жөнүндө көп ойго батпайт экенмин. Аны эстебейт экенмин деп ушундай көзүмөн жаш чыкты да, ушундай арман кылдым балам. Анан ошодон жанагы сурооңа дагы ушул суроо дал келип атат да. Атанын орду бала үчүн мына ушундай. Эгерде ата алыстай берсе, андагы үй бүлөдөгү бакыт дагы, үй бүлөдөгү ынтымак дагы ошончолук деңгээлде алыстайт да.
Бул өзүң ушундай учурлардан айт дедиң. Бул окуучулар менен болгон бир учур. Экинчи учур эме мугалимдердин билимин өркүндөтүү, анан кайра даярдоо институту бар. Кыргыз Республикасынын эме билим берүү иле министрлигинин алдындагы Бишкек шаарында. Ошол мекеменин кызматкерлерин ушул тренингден өткөрүп аткандан кийин бир эжекебиздин ыйлап сүйлөй албай сыртка чыгып кеткенин байкадым. Анан кийин ушундай сабакка жакшы катышкан эжеке анан кийин кечирим сурады, келип сабак бүткөндөн кийин. Агай дейт, мен ушул убакыт өткөрүп бериптермин дейт да. Эгерде ушул курсту, ушул июнун долбоорун эгерде мен мурда ушуга катышканымда, балким менин кызым будан дагы бактылуу болот эле, мен дагы бактылуу болот элем дейт. Анткени эне катары кыз менен ортосундагы байланыш, мамилени туура көрбөгөндүгүн аябай арман кылып ыйлап атат да. Бул жерде мен айтайын дегеним, Медербек, жанагы үйдө эне дагы, ата дагы балага ушундай бир тууган болуш керек. Алар эми бир тууган да, будан артык бир тууган дегендин сөздүн маанисине туура жеткен да бар, жетпеген да бар да. Эгерде ошолор момундай чын жүрөктөн мамиле кылып, чын жүрөктөн бири-бири менен сүйлөшүп жүргөндө, момундай ич жан дүйнөсү ачылып жүргөндө, момундай окуялар болбойт эле да, ый деген болбойт эле, түшүнбөстүк деген болбойт эле. Ошондуктан эгерде мен момундай балдарга, жаштарга дагы кайрылып айткым келет да, үй бүлө курдуңбу? Үй бүлө кургандан кийин анын оорун дагы, жеңилин дагы көтөрө билгениңде. Бул деген үй бүлө деген жөнөкөй эле, бул ушундай бир парз эле, жөнөкөй эле балдарды чоңойтуу, анан кийин ушинтип карыганда иш кылып ушул сыяктуу процесс эмес да. Бул үй бүлө деген бул чоң бир милдет, бул чоң бир эмне деп койсом, бир балким чыгармачылыкпы, балким бир бул Кудайдан берген бир башкача сезим да. Ошол үй бүлөдө бала эркин чоңоюш керек, оюн айтыш керек, анан кийин атасына, апасына кайрылыш керек, бирге мындай жашоодо жашоонун сырларын бирге сүйрөп кетиш керек да. Жакшы, ага, эми дагы бир мындай нукка бургум келет да кептичи. Бизде мына ата энелер менен болгон мамиледе, бизде бала кезден үйдө конок келсе сүйлөбөй тур, эшикке чыгып тур деп, бизде эшикке чыгарып койчу. Коноктор келгенде сүйлөбөй тургула депчи. Анан биз чоңойгондон кийин коноктор келгенде бизди кайра үйгө киргизе албай кыйналып атышат ата энелерчи. Үйгө кир, сүйлө, келди, сүйлөшүп, маектешип олтур дейт да. Анан биз конок менен мен жеке андай чоңойгон эмесмин. Мен үйдө эң кичүүсү болуп, бир аз эркерээк болуп, оюмду эркен айтып үчүн мындай көнүп калгам, бир аз шоктонуп. Анан бирок өзүмдүн агамдан, башка дагы бир туугандарымдан байкайм да, балдарын кичине кезинде тыйып чоңойтушкан. Эми кайра ошо тыйган нерселерини кыл деп мындай зордукташат да. Сүйлө, ачыл, мындай даштокон үстүндө сүйлөшүп олтур депчи. Ушул маселелерде да мына, анан экинчи маселе бул элдин балдары. Мен дайым элдин балдарынан сутанчумун да. Мына элдин балдары кандай тамак жейт экен, алар кандай укташат экен депчи. Чоң атамдыкына барганда же болбосо үйдө деле айрым учурларда ушул аталар, энелер тигинин баласы момундай, бунун баласы момундай деп тарбиялайт да. Анан сиз устат катары, мугалим катары ушул маселе боюнча пикириңиз кандай? Эмне деген бир кеп кеңеш айтат элеңиз да? Бул дагы аябай маанилүү суроолордон балам. Анткени ошол балдарды тыюу деген бул көп жакшылыкка алып келбейт экен да. Балдарды тыюу деген болбойт экен. Могул кээ мен көп Европа мамлекеттеринин мектептерине, балдар бакчаларынын, жогорку окуу жайларынын сабактарына да катыштым да балам. Ошондо көп мектептерде керек болсо балдар бакчаларына жок, болбойт, жарабайт деген сөздөрдү колдонууга тыюу салышат да. Сабактын өзүндө мына ушуну эмне кылбайт да, колдонтурбайт да. Анткени мына ушул колдонсо эле балдардын ой жүгүртүүсү жок, токтот, жарабайт дегенде ой жүгүртүү токтойт да. Анан кийин ошонун кандай башкача варианты барбы, башка түрү барбы, сенин оюңча дагы ушуну ойлоп тапсак болобу деген нерсени ошол жанагы биринчи ата энелер үйрөнүп туруп, ушуну баласына жеткириш керек да. Анан ошол бала менен бирге отуруп, бирге туруп, балам аксакал болсо кантип саламдаш керек,
Биз бүгүн мону коноктор келдик, чогуп отурдук балам. Анан кийин кайсыл жери бир аз сага жакпай калды. Мына биз эми үй бүлөбүз да, анан кийин кантип конокторду узатканыбызда дагы будан дагы сонун болмок. Кандай болсо коноктор дагы көңүлү көтөрүлүп кетмек, же болбосо маегибиз кандай маанилүү болмок деп балдарды аралаштырып кетсек, ушул нерсе сонун болот эле да, балам. Ошол нерселерди жанагы тыйып койгонду, анан кийин кайрадан эле жаш чоңойгондон кийин жанагы балдардан өзү үйрөтпөгөн нерсени талап кылып аткан учурларыбыз көп болуп атат да. Анан кийин ушул нерсени айткым келет да, эрте эле балдарды турмушка айландырган жакшы болот деп. Анан ушул жерде азыр эсиме түшүп кетти, эркин маек деп атпайсың балам. Ошондо жакын арада эле ушул биздин жанагындай бир таалимге катышып, ошо таалим берген жанагы устаз айтып атпайбы, ошол биз эмеден ушундай эмелерден балдарды мугалим катары кандай агай деди эле азыркы эле ойду айтып берсем, агай дейт, сиздин айтканыңыз таң калыштуу экен дейт да. Бизде дагы Мухаммед пайгамбарыбыз жок деген сөздү өмүрүндө бир эле жолу айткан экен дейт да. Башка учурда эч убакта жок деген сөздү пайдаланган эмес экен дейт. Ошол жок деген сөздү дагы Аллахтан башка илах жок дегенде гана айткан экен. Башка учурда бир дагы айтылган эмес экен дейт да. Бул сөздүн мааниси ушунчалык турат балам. Демек эртеден баштап эле ислам дагы же болбосо кыргыздын салттык тарбиясы болобу ушу жок деген сөздү анча колдонбосок деген ойду айткым келет балам. Сонун агай, абдан маанилүү, таасирлүү сөздөр болуп атат. Эми сиздин өзүңүздүн балдарыңызга, кыздарыңызга кайра кайтсак да, мындай бир суроо. Балдарыңыздагы, кыздарыңыздагы бир сапаттарга келсек да, же болбосо аларга тиешелүү нерселер боюнча, эң удуу балаңыздын туулган күнү качан эсиңизде барбы агай? Эсимде бар. 22 май. Эң кичүүсүнүкүчү? Эң кичүүсүнүкү 30 октябрь. 30 октябрь, абдан сонун. 30 октябрь. Эң улуу кызыңыздын эң жакшы көргөн тамак эсиңизде барбы? Сизди бир сынап көрөлү. Эме кичинекей мезгилиндеби? Азырбы, кичинекей мезгилиндеби, сиздин эсиңизде калган улуу кызыңыздын жакшы көргөн тамагы? Менин эсимде жок, бирок эмне менен чогуу үй бүлөбүз менен тиги лагман чойгондо чогуу чоет элек да. Балким ошол жакшы көрсө керек, азыр так эсимде жок балам. Жакшы. Лагман чойгон деп калдыңыз да, эми демек аталар лагман чойсо деле болот турбайбы балдары менен? Эмне үчүн болбойт? Отуруп анан кийин бир эмеден бул үй бүлөнүн ынтымагын гана бекемдейт. Анан кийин жанагы процедураларын үйрөтүп, анан мынтип койсо, тиги балдар менен кошо мынтейле, мынтип чабайлы деп сонун эле болот. Анан балдардын зээни боюнча кеп кылсак да, мына баланын билим алуусу, баягы билимди сиңирүүсүндө үй бүлөдөгү мээримдин, үй бүлөдөгү абалдын ролу канчалык болот? Бул мээрим деген сөзүңө токтолгум келет да. Кайсыл үй бүлөдө мээрим болсо, кайсыл үй бүлөдө боорукердик болсо, ошол үйдө мындай ынтымак болот деген ойду айткым келет да. Ушул сөздү аябай эске түйүш керек деп ойлоймун да. Анткени мээрим болбосо, үй бүлөдө боорукерлик болбосо, мондай какыс кокус сөздөр көбүрөөк колдонулса, бул акыры барып бир чыр-чатакка алып келет. Ошондуктан балам мүмкүн болушунча ушундай бир үйлөнгөнгө чейинби ушундай бир түшүнүктү калыптандырып коюш керек да. Менде позитив гана нерсе болуш керек. Эгерде мондай боло турган болсо болбойт деген түшүнүктү калыптандырып коюш керек деп ойлойм. Жакшы. Анан агай дагы бир сизден мындай тарбиялык мааниде келсек да, сиз өзүңүз жашоодо балдарды тарбиялаганда кандай бир мындай методдорду колдондуңуз, ыкмаларды колдондуңуз, кайсынысы таасирдүү болду? Биздин бул подкастыбызды мына жаш үй бүлөлөр, жаш аталар, жаш ата энелер көрөт да. Анандай ата эне статусуна келгенде чындыгында ойлоно баштайт экенсиң да, мындай кантип багып атасың, бирок тарбияны кантип берем деген суроолор келет экен. Себеби азыркы балдар мына гаджеттердин, маалыматтуулук өнүккөн учурда бала тарбиялаш чындыгында татаал нерсе экен. Себеби балаң менен технология аябай бат өнүгүп, бирок ата энелер анчалык бат ылдамдыкта заман менен айкалышып кете албайт экен да. Себеби жанагы сиз айткан эле түйшүк, турмуш, тиричилик маселелери дегендей да. Ошол учурда кандай бир сиздин жашооңуздагы бир лайфхактар менен бөлүшөт элеңиз? Эмеден бул аябай кызык суроо балам. Анткени биринчи мен мугалим катары
иштеп жүргөндө алгачкы жылдары мугалимдик кесиптин сырларын деле үйрөнүшүм кыйыныраак болду да. Ошондон мектепте сабак окуп атканда өзүмдүн предметимди гана берип жүрүп турмун да, ушуну окугула, момундай кылгыла деп. Анан кийин эртерээк түшүнүп калгандыгым мага ушу балдарды тарбиялоодо жеңилирээк болду да. Себеби билим бергенге караганда тарбия берген маанилүү экендигин мен бир аз эртерээк түшүнүп калдым да. Эгерде тарбия бербесең балага, баланы жакшылыкка үйрөтпөсөң, анда билимдин кереги деле жок экен да. Мен ушуну мендеги бир арман ушул нерсени кечирээк түшүнүп калдым. Балдарым чоңойго чейин классикалык тарбияда эле сабагыңа бар, сен 5 алып келишиң керек, момун үйдү жыйыштырышың керек, момундай иштерди аткарышың керек деген эле жанагындай авторитардуу мамиле болуп калган да. Ана мугалим катары качан биздин коомубузда ушу тарбия маселеси начар экендиги көзгө көрүнө баштаганда бул дагы эмне болду? Мисалы, эч эле эмеден могу жака кеттик, ушинтип болуп атыптыр. Башыбыздан кандай согуштар өттү, кандай мондай жагымсыз окуялар өттү, ачкачылык өттү деген. Ошондой мезгилде дагы мен биринчи кезекте ошо балдарды менен бирге болууну өзүмө милдет кылып алдым окшойт да. Ошол жанагы ата-энелер тияк бияка кеткенде ошол мен иштеймин, табамын, а бирок кечинде балдар менен чогуу болом да. Ошолор менен чогуу болгонду мен ар бир ата-энеге, ар бир жаштарга айтат элем, балаң менен чогуу болай. Башка бакыт каяктан издейсиң, Медер? Бакыт өз үй бүлөдө да. Ошо үй бүлөнү бакыт деп сезбегендер канча. Ошол азыр өзүм да таң калам да, үй бүлөдөн балдарыңан ошолорду момундай жакшы тарбияланып өскөнүнөн артык бакыт жок экен да. Бакыт жок экен да. Мына сен өзүңдүн мугалимдин баласымын дедиң, балам. Анан кээде ушундай мугалимдин балдары болуп туруп, ушундай жүрөгүң кээде тилинет да. Сенин өзүңдүн балдарың сени укпай калса, сени түшүнбөй калса, бул арман да, бул арман. Бул арман каяктан келатат? Ошо үй бүлөдөгү бакытты түшүнбөгөндүктөн, ошол үй бүлөдөгү бакытты сезе албагандыктан, бакытты талаадан издегендиктен. Үйлөндүңбү? Ошол аялың менен бактылуу бол. Балалуу болдуңбу? Аялың, балаң менен бактылуу болгон. Ошолордун дүйнөсүн ачкының, ошолорду үйрөткүнүң. Негизги будан арткан бакыт жок. Ошол бакытты ар бир жаштар түшүнсүн да. Мына кече жакында Facebook'та карап отуруп, сизге окшогон бир түрк агайдын бир сон сөзүн угуп калдым да. Мындай кыска бир видео экен, ал көрсөм мындай дейт. Бул дүйнөнүн дейт, бейиши каякта экенин билесизби дейт да. Бул дүйнөнүн бейиши сиз сүйүлгөн жерде дейт. Сиз сизди жакшы көргөн жерде, анан сиз бааланган жерде дейт да. Демек баягы үй бүлөдө баягы азыр көрүп атабыз да биз, мына кече социалдык тармактардан чыгып атат, башка чыгып атат, үрөө учурган учурлар чыгып атат да, үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, балага болгон ташбоордук. Анан көрүп, азыр сиздин сөзүңүздөн мындай таянак чыгарып атам да, демек үйдө бала бактылуу жашагысы келсе, бала бейиштегидей жашагысы келсе, демек анын ата-энеси түшүнгөн, ата-энеси сүйгөн, мээрим төккөн үй бүлөдө бала мындай бейиштегидей, ичинде бала периште дейт го, ошол сыяктуу чоңойот экен да. Демек ошондуктан мына учурдан пайдаланып аталарга, апаларга айтсак болот экен агай. Демек үйдө эң биринчи ушу балдарга түшүнүү, балдарга сүйүү берүү, балдар менен маектешүү. Бизде мына бир буюм төгүлүп сынып калса, же бир нерсени төгүп алса, үй мындай кыяматка айланып кеткен учурлар болот го. Мисалы үчүн ошол учурларда ата-эне сабырдуу болуш керек экен дагы, Мен жүрөгүмдөгү нерсени эле айтып койдуң да, ошол балдарга эмнеден ал ошо жаңылган үчүн, ал ошо байкабай сындырып алган үчүн, байкабай сөз айтып алган үчүн балада. Эгерде ошо баланын тажрыйбасы болуп, түшүнүгү болсо, ал бала эч убакта ата-энеге андай башкача негатив мамиле кылбайт да. Баланын эмеси, бала менен болгон бакыт мына ошондой деп ойлойм да. Ошондой деп ойлойм. Эгерде жаңылдыбы бала, алдыңа кетейин. Сен ушуну билбей калып жаңылып атасың да. Бул момундай деп түшүндүргөн ата-эне болбой атат да.
ошонун ордуна кайрадан сен айткандай какыс кокус кылып, анан кийин бул болгон жерде дароо эле психологиялык жактан травма кетип атат, ата менен баланын ортосундагы ажырым улам эле алыстап атат да балам. Сен аябай туура түшүнгөнсүң. Сонун агай, абдан сонун. Мына учурдан пайдаланып, бул подкастыбызды мен ойлойм эртең миңдеген адамдар көрөт. Ошол биз түшүнөбүз, биз канчалык деңгээлде баягы идеалдуу үй бүлөнү, идеалдуу аталарды кеп кылганыбыз менен баягы эшикке чыккандагы турмуш түйшүгү, соода сатык дегендей. Мисалы үчүн жанагы сиз башында аябай туура белгиледиңиз да. Үй бүлөнүн бактылуу, туруктуу, мындай толук кантип функционировать этишине ошол өлкөдөгү мамлекеттеги социалдык, экономикалык абалдын да таасири абдан чоң депчи. Биз да ошо өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында болгондуктан бизде дагы ошондой турмуш түйшүгүнөн балдарына убакыт бөлө албай аткан ата-энелер бар да, аталар бар. Алардын максаты ушул балам кем болбосо экен деген ару тилектери менен да. Ошолорго дагы бир мындай бир кеп кеңеш айтсак да, ошол учурда дагы бир учур бөлсө болот да, баягы ушул өзүнүн күнүмдүк тартибин же болбосо бир айлык тартибин дейбизби, ушуну кантип иреттеп, кандай бир убакыттарды кантип бөлүш керек, мындай бир. Медербек, сен бир сонун нерсени баштап атасың да, ушу бала тарбиялоого бир момундай ошолорду бир жакшы ийгиликтүү болуп кеткенге убакыт бөлсөк болобу депчи. Мен ойлойт элем да, атайын убакыт бөлүүнүн кереги жок да. Бул жашоонун өзү тажрыйба болуп атпайбы? Мисалы, кээ бирлер арман эле кыла берет да, мен баламды балдар бакчасына жеткире албай калдым ай. Менин каражатым жок болуп калды ушул жака киргизгенге деген нерселерди айтып берет да. Эгер чындап аракет кылса, ага бала бакчанын деле кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, ар бир ата-эне баласын жуунтат. Анан балам, эмне үчүн сени ысык сууга жуунтуп атам балам? Эмне үчүн сени самындап атамын? Самындап эле жуунтуп койсом эмне болот, алдыңа кетейин десе, бала өзү эле айтат. Мына өнүгүү. Демек биз балдарга суроо берүүнүн, балдарды өнүгүүнүн жолун дагы билип кетишибиз керек да. Мына ортого койгондо эле мисалы геометриялык фигураларды үйрөтүш үчүн атайын сабактын деле кереги жок. Дасторконго отурган эле балам эмне үчүн нан тегерек болуп атат? Муну төртүштү кылып койсо болбойбу? Балам, балам эмне үчүн мына тамак, могуну муздак жеп атабыз да, могуну ысык ичип атабыз? Баарын эле муздак ичсе эмне болот? Баарын эле ысыгы ичсе эмне болот деген суроону берип коюш кыйын деле эмес да. Анан ошол жерде анан кийин балдар ой жүгүрсүз кетип атпайбы? Анан алдыңа кетейин, муну башкача вариантта айтып бере аласыңбы? Дагы мындай жолдору барбы десең, бала өзү эле кетет да. Анан ошондо тиги баланын жөндөмдүүлүгү ачылган сайын, эгерде баласын жакшы көргөн ата-эне болсо, дагы баягы баласын дагы өнүктүргүсү келип, дагы бир башкача суроолорду, балким оюндун дагы бир башкача формаларын тапканга аракет кылып кетет да. Мен айтайын дегеним, ушул бакыт экендигин ар бир үй бүлө түшүнүш керек да. Чынын караганда будан артык бакыт жок да. Бакыттын өзү балаңдын өнүгүп аткандыгын, бакыттын өзү балаңдын өсүп аткандыгын сезүү, бул деген ата-эне үчүн мындан башка бакыт жок болсо керек. Сонун агай, өтө сонун лайфхак айттыңыз. Мисалы үчүн ошол эле эми баягы кээ бир мекендештерибиз сапарда, жумушта, четте иштеп жүрөт да. Кээ бирлер ушул жумуштун баягы графиктери аябай тыгыз. Демек үйгө келип, мындай чай үстүндө деле бала тарбиясы менен убакыт бөлүп койсо болот экен да. Бул шылтоо болуп калышы мүмкүн экен да биздин жумуштар. Мына мисалы үчүн сапарда жүргөн, миграцияда жүргөн биздин мекендештерибиз дагы жок дегенде кечинде тамактанып атканда видео звонок менен деле баласына чалып, сиз айткан суроолорду берип, жумуштан чарчап келсе деле бир 10 мүнөт убакытта балага багыт берип, суроолор аркылуу анын тарбиясын жүрүм туруму менен сиздин аябай сөзүңүз жакты мага. Ага мындай жеке мындай убакыт бөлүүнүн, мындай өзгөчө убакыт бөлүүнүн деле кажети жок депчи. Балким ошол ата өзү жүрүм туруму уже тарбия экен да. Сен айткандай миграцияда жүргөндөр менен балдардын ортосундагы байланыш аябай татаал да балам. Ошо звонок кылганда эле тиги эгер чын жүрөктөн мурдатан сырдашып жүргөн ата-эне болсо, мени түшүнөсүң да балам, эмне үчүн мен буякта жүрөмүн? Эмне үчүн сенин алдыңда боло албай атамын? Эмне үчүн чоң ата чоң энең алдында болбой атамын? Сен билип атасың да, балам. Анан кийин дайыма чогуу болушун эмне кылат? Сен өзүң балаң менен ушундай алыста жүрбөш үчүн келечекте эмне кылат элең деген суроолорду берсе, бала кандай сонун ийгиликке жетмек?
Агай мына Сен-Тую долбоору бул ушул Юзофош коомдук бирикмеси жана мына Хелвитас Кыргызстан уюму менен биргеликте ишке ашырып атат. Анан ушул алкагында сиздер жана колдонмолорду иштеп чыктыңыздар, атайын мугалимдер үчүн, ата энелер үчүн. Ушул колдонмонун негизги мындай маңызы эмнеде? Анын буюрса эмне үчүн биз сөзсүз пайдаланышыбыз керек? Балким бул колдонмолорду ата энелерге да берсек пайдалуу болобу деген бир ушул жөнүндө бир аз кеп кылсак. Ооба, Медербек, сен айтып аткан сурооңдун өзү биздин эмебиздин оюбузду Юзофоштун Ю долбооруна, Сен долбооруна алып келип атат да. Мына ушул азыркы биз экөөбүз сөз кылып аткан көйгөйлөрдүн баардыгын балким ушул Юзофош эртерээк сезген го. Ушулар эртерээк бир ушу Кыргызстаныбызга ушул нерсени алып келсекпи деген ойду жасап атканго. Ошондуктан мен бул жерде иштеп аткан Юзофоштун жигиттерине, ошол жерде кыздарга чоң рахмат айткым келет да. Мына ушундай бактылуулукту, мына ушундай ата эне менен балдардын, улуу менен жаш муундун ортосундагы байланышты кандай кылып жакшырсак болот деген нерсени булар эртерээк баштады дагы. Ошол алдыңкы мамлекеттердин, өнүгүп аткан мамлекеттердин тажрыйбаларын алып келди да. Анан көрсө биздин ошол ата энелерибизге момундай эле кеңеш эле берип койбостон ошолорго бир мындай үйүндө колу бош учурда окуй турган колдонмолор керек экен, сабактар керек экен. Ошолордун бири мына ата энелер үчүн сабактар деген сабактар. Бул ата энелер үчүн сабактар. Мында ата эне азыркындай балдар бактылуу болуш үчүн эмне кылсак болот? Алар менен кандай мамиле жасасак болот деген ушундай эмеден эки тилде чыккан китептерин даярдашты. Мындан сырткары ошол жанагы улуу муу менен жаңы муундун ортосундагы байланыш кандай кылса прогресске кетет, качанга чейин бири бирибизди түшүнбөй жүрө беребиз деген маселени чечүү максатында ошо эмеден өзүн өзү өнүктүрүп, анан кийин өзүн өзү аңдап билүү, анан кийин жеке өнүгүү курстарын иштеп чыгышты. Агай, мына сиз айтпадыңызбы, Юзофош учурунда сезген го, убагында сезген го деп. Биз буну кантип сезгенибизди айтып берейинби? Биз Юзофоштун дээрлик 15 жылдан бери жаштар менен иштейбиз. Анан биз мурда барып жаштардын дараметин жогорулатып, жаштарга дем күч берип, жаштарга мотивация берип жүрө бериппиз да. Анан бирок ал мотивацияны алган менен, ал идеяга максаттарды койгон менен үйдө колдоо болбосо биз иштегенибиз мындай эффектүүлүгү абдан аз экен да. Анан биз кийин түшүндүк, эгер биз мотивацияны, билимди, маалыматты бир эле балага эмес, анын ата энесине дагы беришибиз абдан маанилүү экен депчи. Ошондо эки институт бириксе, анан аларды ошондой ой жүгүрткөн, ошондой креативдүү ой жүгүрткөн балдарды мектеп, университет түшүнсө, анан ийгиликтүү балдар жаралат экен да. Ошон үчүн Ю долбоорунун дагы келип чыгуунун түпкү негизгиси бул ошол жаштарды өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктарды жоюуга багытталган болуш керек да. Ошондуктан сизге окшогон агайлар, мына мугалимдердин баягы креативдүү методикаларды үйрөтүп атасыздар. Ошол эле учурда ата энелердин, балдарынын идеяларын, алардын кыялдарыны жанагы канатын кыркып, эмне келечекте профессор болмок белең, эмне буну кыйратмак белең деп, жана канаттарын кыркып койбосун деп аларды үйрөтүп атасыздар. Анан ошонун натыйжасында менимче ушундай сонун китептер, методикалар жаралды го деп ойлойм агай. Буюрса бул китептер ар бир үй бүлөгө жетиш керек. Сиздин эмгегиңизге дагы чоң рахмат. Сиздин эмгегиңиз абдан чоң. Жалпы көрүүчүлөр буюрса бул китептин Юзофош аркылуу бул китептен менимче алса болсо керек деп ойлойм, агай. Ооба, анан сен эмеге дагы кошумча мына ушул эме бул азыркы аталган методиканы жайылтуу боюнча бүтүндөй Кыргыз Республикасында жайылып атат. Билим берүү министрлиги колдоду, Билим берүү академиясы колдоду, жергиликтүү жанагындай методикалык борборлор, билим берүү институттары, анан кийин чоң иш жүрүп атат. Анан мындай уучубуз кур эмес да. Кудай берсе ийгилик болот. Агай, бул китебиңизди мына подкасттан пайдалануудай кылып койсок болобу? Урматтуу мына подкастты көрүп аткан көрөрмандар, ушул китептен бир 5 адамга дейли, мындай белек катары ушул подкастка эң мындай өзгөчө комментарий жазган, балким сиздин өзүңүздүн балаңызга же кызыңызга айта албай жүргөн, же болбосо алар жөнүндө бир кызыктуу маалыматтарды, же ушинтип көптөн бери маектеше элек болгонуңузду сезип, бир өзгөчө өзүңүздүн тарбиялоо боюнча бир оюңузду жазсаңыз өзгөчө, ушул китепти ушу Юзофоштун кызматкерлери белекке берсин, агай. Кандай дейсиз? Абдан сонун болот. Абдан сонун. Анда урматтуу көрүүчүлөр, комментарий жазыңыздар, пикирлериңизди калтырыңыздар. Анан ушул китепти алып, буюрса балдарыңыз менен дагы өзгөчө бир мамилени бекемдеңиздер.
Биз менен бирге болуңуздар. Кийинки эфирлерде дагы кызыктуу маалыматтар менен, маектер менен сиздер менен бөлүшөбүз. Рахмат агай.